тилекке каршы ушундай болуп калды. Кумтөр бул чуусу эми башталат. Мына караңыздар. Бизде 300 миллион доллар киреше табабыз деп 7 миллиард долларлык экологиялык катастрофаны мойнубузга илип отурабыз. Бул өтө уят маселе. Аябагандай чоң маселе. Мен жөнөкөй элге түшүнүктүү болуш үчүн кандай деп айтсам, кайнап аткан казанда аш бар да. Ошол ашты биз алдык дейт. Жок, ашты алган жоксуң. Ашты алар алып кетти, калдыгын сен калтырдың дагы. Эми ошол калдыкты жеп туруп, кайра казанды өзүң тазалап жуушуң керек да. Кантип түшүндүрөйүн башка? Такыр түшүнбөй койду да. Кумтөр бизге өттү деп баягындай ачкыйкырык салып аткандарга айтып атканым ушул. Кумтөр өттү. Бирок бүтүндөй кайгы капасы менен өттү. Бүтүндөй жаратылышты талкалоочулуктун бүтүндөй бардыгы бизге өттү. Биз аларга акцияны бердик дейт. Ал биздин кыргыздын акциялары менен кошо Монголиядагы дүйнөнүн башка жердеги алтын кендерин алар сатып алды. Алар бүргөнүн ичегисине быжы куйган адистер. Жөндөн жөн эле кыргыз талап кылып атат деп өздөрүнүн оокаттарын таштап кетпейт. Биз эми тилекке каршы ушундай калк экенбиз да, кубанычыбыз дагы 2 күн, кайгыбыз да 2 күн. Бир нерсеге өтө каттуу кубансак 2 күн, 3-чү күн изиде калбайт. Каттуу кайгырсак дагы 2 күн, 3-чү күн изи калбайт. Ошондуктан бул оор маселе биздин башыбызга бир балей болуп калат да. Эми элестетсеңиздер, 300 миллиондон жылына киреше алып турган болсок, канча жылда 7 миллиард алабыз? Муну элестеткиле. Экинчи жагын 7 миллиард доллар коротуп, ошол бузулган, тытылган жерлердин, мөңгүлөрдүн, тоолордун баарын биз калыбына келтире алабызбы? Кумтөрдө тытылган жерде эмес, Бишкектин жыртык тешик жөө басып жүрчү жолдорун оңдой албай атабыз. Аны да Кытай келип оңдоп берип атат. Мындай реалдуулукту айтып койсоң аябай жаман көрүнгөн мезгил болуп калды, бирок